Эфирде Нур Пресстин жаңылыктар түрмөгү, саламатсыздарбы? Бир жумадан бери Бишкектеги май куюучу жайларда автогаз тартыштыгы байкалууда. Айдоочулар 4-5 сааттап кезекте туруп жаткандарын айтып, нааразы болушууда. Аны менен катар бир күндө көгүлтүр от 1 сомго кымбаттаганын да кошумчалап жатышты. Кыргыз нефтетрейдерлер ассоциациясы азыр абал жөнгө салынып жатканын жана дүйшөмбүгө чейин толук калыбына келип каларын белгилешти. Маалыматка караганда, Орусияда газ ташыган вагон-цистерналар жетишсиз болуп жаткандыктан Кыргызстанда автогаз тартыштыгы жаралган. Эскерте кетсек, мындай көрүнүш ушул жылдын жай айларында дагы болгон. Маселе чечилгенде көгүлтүр оттун баасы 6 сомго чейин кымбаттаган. Айдоочулар бул жолу дагы газга болгон тартыштык жоюлганда баасы дагы бир нече сомго көтөрүлөбү деп кооптонушууда. Ысык көлдөгү Асыл Таш пансионаты мамлекетке кайтарылды. Мындай аракет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу иштеринин алкагында болгонун билдирди. Комитет пансионаты Равшан Жээнбеков мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы болуп турганда алганын маалымдады. Жээнбеков 2002 жылы мамлекеттик мүлк фонду тарабынан 13,33 гектар участокты жана Асыл Таш пансионатынын мүлктүк комплексин тарапташтардын пайдасына 12 миллион 703 миң сомго төмөндөтүлгөн нарк боюнча сатуу үчүн буйрук чыгаргандыгы аныкталган. Ошол эле учурда аталган комплекс Равшан Жээнбековдун жакын адамдарына таандык болгон деп билдирет комитет. УКМК мындан тышкары учурда Асыл Таш пансионатына жанаша жайгашкан жана мурда анын балансында болуп, мыйзамсыз менчиктештирилген башка жер тилкелеринде мамлекетке кайтаруу аракети жүрүп жатканын кошумчалады. Өткөн берүүбүздө чыгарган жер талаш же таанышың болсо танкасың деген аталышта чыркыраган чындыгын айтып, редакциябызга кайрылган Исманов Алтынбектин талаш жери боюнча дагы борборубуздун тажрыйбалуу журналисттери жана юристтери иш алып барып жаткандыктарын билдире кетмекчибиз. Талашка түшкөн 13,60 гектар жер азырынча колубузга түшкөн материалдарга таянсак, биз жазгандай эле таанышы бар танкалардын расмий документтерди бурмалоо, жасалма документтерди жасоо жолу менен Исманов Алтынбекке тиешелүү жердин башка адамдын намына өтүп кеткендигин тастыктап турат. Бул иш боюнча редакциябыздын атынан Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна, Чүй областтык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилигине жана дагы башка мамлекеттик органдарга расмий кайрылып, жоопторун күтүүдөбүз. Айтайын дегенибиз, редакцияга жардам сурап кайрылган жарандарыбыздын арыз-муңдары көңүл сыртында калбай, колубуздан келишинче мыйзамдык талаада жардам берүүгө даярбыз. Өткөн чыгарылышыбызда баланы энесиз, энени баласыз калтырган зөөкүр аттуу макалабыз жарык көргөн. Анда үстүбүздөгү жылдын 23 февралынан 24-нө караган түнү дагы бир кыргызымдын кырчындай кызы бир зөөкүрдүн колунан ажал таап, бул жарык дүйнө менен коштошуп кете берген. Бул жүрөктүн өшүн алган кандуу окуя Бишкек шаарыбыздын Акунбаев көчөсүндөгү маркум Алыкулова Айжандын өзүнүн үйүндө орун алып, анын жарандык некеде жашап жүргөн Дамиров Кирилл Камранович аттуу адам деп айтууга ооз барбаган эки буттуу айбандын колунан келгендиги белгилүү болуп, Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Аталган кылмыш иши боюнча тергөө тобу түзүлүп, тергелип бүтүп, учурда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда каралып жатат. Тергөө учурунда кетирилген мүчүлүштүктөр, кемчиликтер аз келгенсип, сот отурумдары белгилүү да, белгисиз да себептерден улам жылып жаткандыгын, этеги жашка толгон, ботосун жоктоп боздогон боз ингендей болуп, кырчындай кызынан айрылган Роза Жекшенова редакциябызда айтып отурду. Эненин ый аралашкан баянын угуп отуруп, коомубузда Дамировго окшогон адам атын жамынып жүргөн айбандардын күндөн күнгө көбөйүп бара жаткандыгын угуп отурган биздин сай сөөгүбүз сыздап, жүрөгүбүз тилинип жатты. Үйдүн ачкычтары сынык турат. Эшик терезелердин баары сынган, үйдө мебелдер сынган болуп атат, ичияктар сынган болуп атат. Бул жөнүндө тергөөдө эч нерсе сөз жок болуп атат. Тергөөчүлөр жашырып жаап атышат, кыскасын айтканда. Эми биздин Кыргыз президенти Садыр Жапаровго, биздин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке, Кыргыз прокуратурасына, Кыргыз сотторуна кайрыла турган, парламентке кайрыла турган сөзүм бар да. Камкорлук, өлүмдөр көбөйүп кетти кыз келиндердин. Биз кайсы мамлекетте жашап жатабыз?
Кыргыз мамлекети эмне себептен ушу өзүнүн аялдарына бир аяр мамиле жасай турган бир закондорду кыргыз парламенти эмне үчүн кабыл ала албайт? Эмне үчүн аялдардын укугу ушунчалык тебеленип тепселенип атат? Эмне үчүн биздин басып жүргөн жапжашынакай чолпондой болгон кыздарыбыз кара жерди кучактап жатыш керек? Эмне себептен ушунча кыйноо тарттырып өлтүргөн, ошол өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып аялдарды кор туткандарга эмне себептен парламентте бир күчтүүрөөк, катуураак закон кабыл алынбайт? Маркум Алыкулова Айжандын ата-энесинин бир туугандарынын жалдырап карап күткөндөрү эле Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун өкүмү. Чыгарылган өкүм менен дагы окурман, көрөрмандарыбызды кабардар кылып турабыз. Келе жаткан жылы электрондук тамекини колдонууга жана сатууга тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган тиешелүү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкөгө электрондук чылым ташып келүүгө, жүгүртүүгө жана колдонууга тыюу салынат. Электрондук тамекини колдонгон жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом. Аны саткан жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып каралган. Ал эми аны көп өлчөмдө ташып келгендер 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат же 1 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 100-120 000 сом айыпка жыгылат. Ири өлчөмдө жасалган ошол эле жосун үчүн 150-200 000 сомго чейин айып салынат же 2 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 1-2 жылга эркинен да ажыратылат. Мыйзам 2025 жылдын 1-июлунан тарта күчүнө кирет. Электрондук тамеки өзгөчө жаш балдарга, алардын мээсинин өрчүшүнө зыян экенин, ошондой эле кош бойлуу аялдарга дагы терс таасирин тийгизерин жана жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандарга дагы кооптуу экенин адистер эскертип келишет. Нур Пресстин жаңылыктары менен тааныштыңыздар, саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нур Пресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто корголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нур Пресс чындыктын изи менен.